деңиз буяр Бул ачылып жаткан табылга байыркы кара хайнелердин дооруна барып такалат. Кара хайнелер 10-12 кылымда ушул Кочкор районунда жайгашкан деле тарых булактарында. Учурда анын канчалык чындыгы бар экенин бул күмбөз аркылуу изилдөө иштерин Манас Түрк университети жүргүзүүдө. Күмбөздүн негизи асты стеналары токтуштук, анын үстү болсо купол тегерек. Ошо куполду көрүп атсаң, 2 катмардан турат. Анткени менен күмбөз эмес эле хан сарайда болушу мүмкүн дешет археологдор. Мындан сырткары ошол мезгилдеги чопой иштер, чегилген таштар табылууда. Жарымдан көбү кетти. Ошол ачтык жарымдан. Бирок бияктан дагы 2-2,5 метр астына түшөбүз. Бул арка үст жагы да. Ошонун дагы ичине 2-2,5 метр түшөбүз. Бирок биздеги эң чоң проблема объекти сактоо маселеси бар да. Ошол пока ошол жөнүндө ойлонуп атабыз. Консервация, анан эмки жылдары болсо, тиги дагы специалисттерди Турциядан же бияктан алып келип, консервациясын, реставрациясын кылабыз. Мындай көрүнүштөр Өзбекстанда, Чүйдөгү Бурана жана Ош облусунда дагы кездешет. Себеби ал убакта мусулман дини басым кылгандыктан адамды жерге берүүдө бышык кыштар менен салынган деген ойлор бар. Бурана мунарасы ошол жерде орто кылымда жа Бола Сагын шаарынын калдыгы деген. Ошонун кирпичтерине мисалы биз казып аткан күмбөздүн кирпичтери дал келет да. Жана курулуш материалдары бир, чогуу окшош. Анан негизи бул биздин божомолубуз, азыр эми бул божомолубуз кичине тастыкталып келатат. Биздин оюбузча бул күмбөз болгон да. Ошол карахандар дооруна квадрат кирпичтен жасалган күмбөз. Эми дагы алдыда түбүнө жете элекпиз, баягы курулуштун түбүнөчү. Ошого жеткенде дагы ачык маалыматтарды айтабыз. Ичинде бул өзүңөр көрүп аткандай 2 камерадан турат. Кире бериш камерасы кичинекей, 4 бурчтук. Анан кийинкиси болсо квадрат формасындагы экинчи камера. Ошо болжолу ошо экинчи камерасында адамдын сөөгү жатса керек да. Мында археологиялык ачылыштар Кумдөбү айылынын тейрек четинде көп. Кээ бирлер жер астында калгандыктан изилденбей келет. Учурда айылдын ортосунда дагы изилдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Ал үчүн атайын Кытайдан алисттер чакырылууда. Айылдын жанында Карабак 4 кило кырк чара деп койгон жерибиз бар. А жерде да 36 гектар жерде дагы кыштан салынган курулуштар бар. Ондан башка дагы Талды Булакта Дүңгүрөмө деген жерде бар. Ondan başka Akjar'dın ayağında Gürcübulun degen ayantта дагы ошол тарыхый шаар бар экен иштери көрүнүп турат. Учурда жер астында калган тарыхый жерлер 10-15 жыл аралыгында толугу менен ачылып, оңдоо иштери жүргүзүлмөкчү. Бул жерлер туризмди өнүктүрүүгө чоң өбөлгө болору бышык. Антсе да бул жерлер айыл четинде болуп жетүү үчүн оңой эмес. Жолдун начарлыгы кызыгып келген тургундар. Жерге барып келиш үчүн жолубуз татаал болуп турат. Эгерде мындай түз карасак бир 3 километрлик эле жол болгон турат, бирок 6-7 километр айланып келип атабыз. Ошон үчүн бул айыл өкмөт, акимчилик бир көз салып, ошол 3 километр жолду анча-мынча жерине шагыл төгүп, грейдер менен түзөп берип койсо, баардык келген кеткен кишилерге, мына туристтер келген турат, аларга дагы жакшы болгон турат. Болот Шайлообеков, Кочкор району.